Саламатсыздарбы. Назарыңыздарда Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясынын маданий маалыматтык көрсөтүүсү. Студияда мен Расул Рахманалиев. Көрсөтүүнүн алгач кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Ош мамлекеттик университети менен Андижан мамлекеттик университетинин ортосунда кызматташтыктар боюнча келишимдерге кол коюлду. Конференцияларды уюштуруу, медицина багытында адистештирилген диссертациялык кеңештерди ачуу. Ош мамлекеттик университетинде академиялык мобилдүүлүктүн эркиндиги кеңейүүдө. Мобилдүүлүктү биз бүгүн азыр 2 багытта карап иштеп жатабыз. Ош мамлекеттик университетинин карамагына түптөлгөн Үмүт телестудиясы жана кино академия акыркы үлгүдөгү камералар менен камсыз болду. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясына акыркы үлгүдөгү Canon X105 үлгүсүндөгү камера келип атат. Ошмуда кышкы лагерь аттуу семинар болуп өттү. Менимче бүгүнкү ушу иш-чара өзүнүн максатына жетти деп ойлойбуз. Биздин окуу жайда спорттук мелдеш старт алды. Профессорлар, окутуучулар, кызматкерлердин курамында мелдеш өткөзүлдү. Ош мамлекеттик университетинде күн санап заманбап билим берүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү өздөштүрүлүп, шарттар түзүлүүдө. Келечекте быйыл ОЭФдан эң мыкты жогорку балл алып, Ошмунун медицина факультетине тапшырайын деген ниеттерим бар. Эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасында стейкхолдерлердин жана атайын адистердин катышуусунда семинар болуп өттү. Негизги билим берүү программасын аларга айтып, алар менен тааныштырып. Ош шаарында зал кароончу жана аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карата эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Оон дүйнөсүнө келгенде дагы ушу Рыспайдын ырлары аркылуу келдик деп айтсам болот. Ош мамлекеттик университети менен Андижан мамлекеттик университетинин ортосунда кызматташтыктар боюнча келишимдерге кол коюлду. Жаңыдан түзүлүп жаткан байланыштарды бекемдөө максатында окуу жайга Андижан мамлекеттик университетинин ректору Мадамин Мадазимов жана проректорлор келишти. Эки тараптын жолугушуусунда кызматташтуу жаатында бир катар сунуш пикирлер ортого ташталып, келишимдерге кол коюлду. Ош мамлекеттик университети менен кызматташуунун алкагында жакындан пикир алышуу максатында Андижан мамлекеттик медициналык институтунун ректору Мадамин Мадазимов, институттун окуу иштери боюнча проректору Ибрахим Алимджанов, эл аралык байланыштар боюнча проректору Камалидин Салахидинов, квалификацияны жогорулатуу жана кадрды даярдоо боюнча факультеттин деканы Хатам Турсуновдор атайын иш сапары менен келишти. Коноктор менен окуу жай жетекчиси Канибек Исаков баштаган ректорат жамааты жолугушуп, эки тарапка билим берүүнү өнүктүрүү жаатында пайда алып келүүчү жаңы кадамдарды жасоо боюнча пикир алышты. Ташрифимизден асосий максат har ikkala oliygoh o'rtasida, ya'ni Мында келүүбүздөн максат Ош мамлекеттик университети менен Андижан мамлекеттик медициналык институтунун байланышы аркылуу калкаралык мамилелерди жана эки окуу жай үчүн маанилүү болгон илимий кызматташтыктарды өркүндөтүү болуп саналат. Мунун арты менен сиздердин студенттер, кызматкерлер биздин институтка, ал эми бизден Ош мамлекеттик университетине тажрыйба топтоп, билимин өркүндөтүүсү үчүн мөөнөттүү алмашууларды жүргүзө баштайбыз. Мындан соң факультеттин жетекчилери жана профессордук окутуучулук курам менен жолугушуп пикир алышты. Эки тараптуу жолугушуунун алкагында медицина тармагында өз ара кызматташтыкты арттыруу, тажрыйба бөлүшүү, катардагы студенттерден докторанттарга чейин академиялык мобилдүүлүк багытында алмашуу, окутуучулардын, илимпоздордун биргелешкен илимий изилдөөлөрүн жүргүзүү, илимий конференцияларды, студенттик фестивалдарды, спорттук иш-чараларды өткөрүү боюнча сүйлөшүп, эки тараптуу келишимдерге кол коюшту. Ошондой эле жакынкы аралыкта студенттерди, окутуучуларды алмашып окутуу, тажрыйба бөлүшүү, биргеликте конференцияларды уюштуруу иштери турмушка ашаары белгилүү болду. Андижан мамлекеттик медициналык институтунун Ош мамлекеттик университетинин жетекчиликтери төмөндөгүдөй маселелер боюнча бир жыйынтыкка келишти. Биринчи окуу иштери боюнча окуу программаларын жалпылап түзүү, биргелешкен окуу программаларын түзүү жана илим иштери боюнча жалпы эки ректордун тең туралыгында эл аралык конференцияларды уюштуруу, медицина багытында адистештирилген диссертациялык кеңештерди ачуу,
эл аралык байланыштарды мындан ары күчөтүү, студенттердин, мугалимдердин мобилдүүлүгүн мындан ары күчөтүү, жана ушул сыяктуу бир топ маселелер талкууланды. Иш сапардын алкагында делегация Ош мамлекеттик университетинин Акбура кампусундагы университеттин медициналык клиникасынын заманбап инфраструктурасы, виртуалдык лабораториясы, билим экспортун жасап жаткан эл аралык медицина факультети, стоматологиялык клиникасы менен таанышып, заманбап аппаратуралык жабдыктар менен сапаттуу билим алууга болгон шарттарга өз бааларын беришти. Ошондой эле университеттин Кыргыз-Кытай факультети, окуу жайдын электрондук башкаруу системасы, дата-центр, китепкана, IT академиясынын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышты. Белгилей кетсек, 1955 жылдан тартып медицина тармагында билим берип келе жаткан Андижан мамлекеттик медициналык институтунда учурда 6 багыт боюнча 3000ден ашуун студент билим алышат. Россиялык журналдарда алабыз, бирден экземпляры бизде калат, калгандары факультеттерге барат. Ош мууда академиялык мобилдүүлүктүн мейкинди кеңейүүдө. Ош декларациясы жана эки тараптуу келишимдердин алкагында Борбор калаанын жогорку окуу жайларына аттанып жаткан студенттер ректордун кабыл алуусунда болушту. Студенттер менен жолугушууда Ош муунун ректору Каныбек Исаков академиялык мобилдүүлүк боюнча жасалып жаткан иштер жана мындан ары максаттар менен ой бөлүшүп, билимин дагы тереңдетүү жана башка чөйрөгө аралашып өз деңгээлин чыңап көрүү үчүн жөнөп жаткан студенттердин окууларына ийгиликтерди каалады. Биздер жасап жатқан аракеттер башталды. Силердин башкармын ал жерлерде өзгөрүүлөр болот себеби. Аудиторияда бир сырттан келген студент отурса, мугалим дагы жооп беришке даярдап койду. Бирок бизге дагы ошондой академиялык мобилдүүлүктө биз сырткы академиялык мобилдүүлүктү аябай күчтүү баштадык. Улантабыз андан дагы Алемдин ички мобилдүүлүк, Кыргызстандын ичиндеги мобилдүүлүк, ушул мына жылы биз Ош декларациясы деп атадык эле. Ошол Ош декларациясынын алкагында бизде чоң форум болуп өттү. Былтыркы жылы Сүкөлдөгү Касымтов Самат университетте болуп өттү. Быйылкы жылы Ош гуманитардык педагогикалык институту улантып атат. Былтыркы жылы бизден кеткендер, алардан келип анан башка вуздар бири-бири менен, мисалы үчүн Ары менен Талас менен Сүкөл. Ушул Ош декларациясынын алкагында 150ге жакын бала ушул сыртка чыгып, тажрыйба алмашып, окуп, билип, бирөөсүнүн жакшы жагын, бирөөсүнүн жаман жагын көрүп кеткен мүмкүнчүлүк болду да. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинин Борбор калаанын жогорку окуу жайларына жалпысынан 64 студент бир семестр окуусун улантууга аттануу алдында турушат. Мындан сырткары Ош мамлекеттик университети Ош декларациясы боюнча жогорку окуу жайлардан 30 студенттин келиши күтүлүүдө. Ички мобилдүүлүктү биз бүгүн азыр эки багытта карап иштеп жатабыз. Бул эки тараптуу келишимдин негизинде ички мобилдүүлүк, ал эми Ош декларациясынын алкагындагы ички мобилдүүлүк. Учурда Бишкек шаарына эки тараптуу келишимдин негизинде 36 студент бара жатат, бир семестр окуп келген. Ал эми Ош декларациясынын алкагында 45 студентибиз ушул Кыргызстандын 7 жубанына барып, бир семестр окуп билим алууга азыр камынып жөнөп жатышат. Мындан тышкары биз сырткы мобилдүүлүктү дагы өркүндөтүү үстүнөн иштеп атабыз. Мен Ош мамлекеттик университетинин тышкы мобилдүүлүк боюнча сырткы мамлекеттерде окуп келүүгө аракеттенип жатам. Буга биздин ректорубуз баш болуп, эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Семетей Амиралиевич баш болуп колдоп жатышат. Негизинде Ош мамлекеттик университетинен көптөгөн студенттер ички мобилдүүлүк боюнча, сырткы мобилдүүлүк боюнча кетип жатат. Бул да болсо Ош мамлекеттик университетинин көптөгөн жетишкендиги болуп эсептелет. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университетинин 35 студенти Казакстандагы эл аралык кышкы мектеп 2018 долбоорунун алкагында окууда жүрүшөт. Ошондой эле жакын аралыкта Казакстандын Нархоз, Ак Деңиз, Тараз университетине 33 студент тышкы академиялык мобилдүүлүктүн алкагында билимин улантууга барышат. Алия Бурканова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.
Ошмонун карамагында түптөлгөн Үмүт телестудиясы жана кино академияга техникалык базасын чыңдоо, кесипкөй ишмердүүлүгүн арттыруу максатында акыркы үлгүдөгү видеокамераларды аудио-видео жабдыктары менен ректор Каныбек Исаков тарабынан тапшырылды. Мындан тышкары окуу жайдын бардык факультет колледждерде видеокамералар менен камсыз болушту. Окуу жай коррупцияны жоюу жана системдүү коррупцияны демонтаждоо боюнча деталдуу планынын негизинде жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, мамлекеттик экзамендердин ачык айкындуулугун камсыздоо максатына алайык университет тарабынан тендер өткөрүлүп, 22 дана видеокамера алынып, факультет колледждерге тапшырылды. Албетте бул студенттерге окуу жайга билим берүүгө болгон ишеништин артышына түрткү болот. Окуу иштеринде ачык айкындуулукту орнотуу үчүн жасалып жаткан иш-аракеттер коррупцияга бөгөт коюп, жең ичинен окууларды бүтүрүү деген түшүнүктү жок кылууга себепчи болууда. Жаштардын ар тараптан өсүп өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүктөрдүн бири катары кызмат кылып келген Үмүт телестудиясына жана жаңыдан түптөлүп өз ишин баштаган кино академияга заманбап аппараттарды тапшырган окуу жай жетекчиси Каныбек Исаков демилгели жаштарды ар тараптан колдоорун белгиледи. Жакшы телефильмдерди, видеороликтерди, даже жайда киноакадемия биринчи кыска метраждуу фильмдерди тарта баштайт. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясына акыркы үлгүдөгү Canon X105 үлгүсүндөгү камера келип отурат. Бул камераларды алып берип бизге колдоо көрсөткөн Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Абдываситович агайыбызга чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Кудай кааласа Үмүт телестудиясы дагы өнүгүп жакшы эфирлерди чыгарабыз деген ойдобуз. Бүгүн Ош мамлекеттик университетине караштуу кино академиябыздын материал техникалык базасынын чыңалышына бир чоң салым болду деп эсептейбиз. Бул салым аркылуу биз элибиздин эмоцияларын козгоп, рухий азыктанышына студенттерибиз салым кошот бул шаймандар аркылуу. Ал эми бул шайманды бир басаа белгилеп кетким келет. Бул университеттин жеке каражатына эмес, Каныбек Абдываситович өзүнүн жеке салымы менен толуктап берди. Биз Кудай бурса студенттерибиз жакшы чыгармалар жаратат. Ошмонун гуманитардык педагогикалык колледжинде бүтүрүүчүлөр үчүн кышкы лагерь аттуу семинар болуп өттү. Семинарды өткөрүүнүн башкы максаты бүтүрүүчүлөргө туура багыт берүү жана мыкты кесипти тандоо жол көрсөтүү болуп саналат. Мы приветствуем вас в здании гуманитарно-педагогического колледжа Ошского государственного университета. Алгач окуу бөлүмүнүн жамааты окуучуларга билим берүү сапаты жана студенттердин жетишкендиктери тууралуу маалымат беришти. Башталгыч билим берүү, социалдык иштер. Аталган адистиктер боюнча окуу мөөнөтү 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай, ал эми 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай окуп билим алышат. Ош мамлекеттик университетинин гуманитардык педагогикалык колледжинде негизинен мектепке чейинки билим берүү, башталгыч билим берүү жана социалдык иштер болуп, 3 адистик боюнча студенттер кабыл алынат. Учурда колледжде жалпысынан 4 кафедра иш алып барат. Семинардын негизги максаты бизде ушул эл аралык аккредитациядан билим берүү мекемелери өтүп жатышат. Бүгүн болсо негизинен жана профориентация иштери боюнча семинар болуп жатат. Демек абитуриенттерди окуу жайларга тартуу максатында болуп жатат. Менимче бүгүнкү ушу иш-чара өзүнүн максатына жетти деп ойлойбуз. Иш-чара 3 бөлүктөн туруп кыргыз, орус, англис тилдеринде болуп өттү. Окутуучулар жамааты жана студенттер концерттик программаларды аткарышып, кызыктуу оюндарды, бүтүрүүчүлөр арасында мелдештерди уюштуруп, активдүү окуучуларга белектер тапшырылды.
Мен Эгемберди кызы Рыскүл, 9-Д класстын окуучусу, номер 14 Канбек Алдыбаев атындагы орто мектептен келдим. Бүгүн бизде бул иш-чарага атайын мугалимибиз өзү Кошназаров Бакыт деген географиядан берген мугалимибиз алып келди. Биз бул жактан көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Жакшы оюн зооктор өткөрүлдү. Биз бул коллежге келип окусак билим алышыбызды жана башка жакшы нерселерди үйрөндүк. Биз болгон иш-чаралардын бардыгын классыбыздагы мектебибиздеги окуучуларга айтып беребиз. Бүгүнкү иш-чарага Түркбай Бердибеков атындагы орто мектебинен келдим. Бизди химия мугалими Гүлбарчын эжекебиз алып келди. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы уюштурулуптур, бизге аябай жакты. Нурбол Каныбек уулу, Руслан Мирзаев, Үмүт Теле студиясы. Ошмуда окутуучулар арасында спорттук мелдеш старт алды. Бул туурасында Жаштык спорт клубунун төрайымы Ибадат Сулайманова маалымдады. Коллективдин биримдигин чыңдоо жана ынтымагын мындан да арттыруу максатында уюштурулуп жаткан иш-чарабыз жакшы мааниде уланып жатат. Ош мамлекеттик университетинде окутуучулар арасында спорттук мелдеш өткөрүлдү. Бул спорттук иш-чара коллектив биримдигин чыңдоо жана ынтымагын мындан ары арттыруу максатында уюштурулган. Жалпысынан факультеттерден 17 команда катышып, спорттун 4 түрү — волейбол, стол тенниси, шахмат, тогуз коргоол оюндары боюнча агайлар эжекелер командасы күч сынашты. Ректорат тарабынан 1-нчи орунга 5000, 2-нчи орунга 3000, 3-нчү орунга 2000, ошондой эле кесиптик кошуун тарабынан мыкты оюнчуга 1000 сом акчалай сыйлык жана дипломдор тапшырылды. Аталган иш-чара жамаат ичинде патриоттукту, биримдикти чыңдоого өбөлгө түзөт. Профессорлар, окутуучулар, кызматкерлердин курамында мелдеш өткөрүлүп жатат. Спорттун 8 түрүнөн волейбол балдар жана кыздар, шахмат балдар кыздар, настольный теннис балдар кыздар, тогуз коргоол балдар кыздар арасында өтүп жатат. Нурзада Ульмасова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт Теле студиясы. Ош шаарында Залкар оюнчу Рыспай Абдыкадыровду эскерүү максатында иш-чара болуп өттү. Ага шаар тургундары жана маданият өкүлдөрү катышты. Эскерүүгө Ош муунун социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошов баштаган жамаат барып, Рыспай Абдыкадыровдун эстелигине гүл коюшту. Кыргыз маданиятына өзүнүн өзгөчө обондору, ырлары менен белгилүү болгон улуу талант Рыспай Абдыкадыров 1941-жылы жарык дүйнөгө келген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, 200дөн ашуун чармалардын автору, окуу жайда инсанды эскерүүлөр. Ал туурасында студенттер илимий иштер жазып, көптөгөн иш-чаралар уюштурулуп келет. Өзүнүн өлбөс, өчпөс обондорун кийинки муунга калтырып кетти. Залкар талант 1994-жылы 53 жаш курагында көпкө созулган оорунун кесипетинен көз жумган. Анын көзү тирүү болгондо быйыл 77 жашка толмок. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын мен бала кезимден эс таткандан бери угуп чоңойдум. Себеби биздин үй бүлө Рыспай Абдыкадыровду жакшы көрчү. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын атам жакшы көргөнүгүнө байланыштуу биз үй бүлөбүз менен угуп чоңойдук. Бүгүн мына эс тартып, оон дүйнөсүнө келгенде дагы ушул Рыспайдын ырлары аркылуу келдик деп айтсам болот. Себеби биз мен жогору жакта айткандай, Рыспай Абдыкадыровдун шинелинен чыкканбыз. Биз бардык оончулар. Аны биз тана албайбыз. Жана биз Рыспайды болсок деген арзуу тилегибиз бүгүнгө чейин сакталат. Мындан кийин да биз Рыспайдын деңгээлинде чыга албасак дагы, бул бизге бир бийиктик катары, кыргыз музыкасынан бир чолпон жылдыз катары жашай берет. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасында стейкхолдерлердин жана атайын адистердин катышуусунда семинар болуп өттү. Иш-чара чыгыштануу африканистика багытынын негизги билим берүү программасын жана болочок чыгыштануучу африканистке коюлуучу критерийлердин талкууга максатында уюштурулган. Аталган семинар тууралуу кененирээк алдыда. Болочок чыгыштануучу африканист кайсыл критерийлерге жооп берүүсү керек деген суроолорго жооп табуу максатында уюштурулган бул иш-чарага чыгыштануу кафедрасынын окутуучулары, чыгыштануучулар, атайын адистер, ата-энелер жана студенттер катышты. Алгач кафедра башчы Жолдошбек Бөтөнөев семинардын катышуучуларына окутуунун түзүлгөн системасы боюнча маалымат берди. Андан соң адистер өз ойлорун ортого салып, мында жогорку билимге ээ болгон студенттер эл аралык рынокто кайсыл талаптарга жооп берүүсү керектиги, ошондой эле аларга окутулуучу предметтердин актуалдуулугун аныктоо боюнча талкууларды жүргүзүштү. Бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинде чыгыштануу кафедрасы, чыгыштануу жана африканистика багытынын негизги билим берүү программаларын
бүтүрүүчүлөрдүн жалпы бир тил менен айтабыз, биз стейкхолдерлердин катышуусунда талкуулап жатабыз. Бул чыгыштагы африканистика багыты бүгүнкү күндө коомчулуктан суроо талап барбы? Эгер бар болгон болсо, ал кайсыл максаттарды көздөп атат? Негизги билим берүү программасынын максаттары кайсы, милдеттери кайсы? Биз мурда буга чейин бүтүрүүчүлөрдү ар адистиктер боюнча, багыттар боюнча саны жок бүтүрөт элек да, бирок алар жумуш орундары менен камсыз болбойт эле да. Мына ошон үчүн биз бүгүн стейкхолдер деген жаңы аталышта, же болбосо жумуш берүүчүлөрдү чакырып, негизги билим берүү программасын аларга айтып, алар менен тааныштырып, мына биздин негизги билим берүү программасында моундай баалуулуктар жазылган. Алар өздөрүн ойнойт деп, моулар керек экен, моулардын кереги жок экен, моундай кылсак жакшы болот эле деген сунуштарды айтып атышат да. Ата-энелерди чакырдык, мына алыскы Кара Кулча, Өзгөн, Кара Суу райондорунан да ата-энелер келип, алар багы балдарын бизде окутуп атат да, чыгыштагы африканистика багытында. Алар эмне максат менен бизге тапшыртты балдарын? Алар эмнени күтүп атат бизден? Балдары кандай адис болуп чыгат келечекте? Алар дагы бүгүн талкууда аралашып, өздөрүнүн оюн айтып атат да. Студенттер эмне үчүн бизге студенттер тапшырды? Ушул чыгыштагы африканистика багытында. Алар эмнени күтүп атат? Эмнени ала алат? Бүгүнкү күндөгү билим берүүнүн сапаты кандай болуп атат? Мугалимдер канааттандырарлык билим берип атабы? Университет тарабынан шарт кандай деңгээлде түзүлдү? Мына ушулардын баардыгын билим берүүнүн күнгөй жана тескейлерин биз мына жумуш берүүчүлөр, ата-энелер, студенттердин катышуусунда биз талкуулап жатабыз да. Абитуриенттер окууга тапшыраарда адистиктин аталышына карап ишеним менен билим алууну баштап алганы менен андагы талаптар кандай компетенттүүлүккө ээ болору жана кандай деңгээлдеги жумушка орношору бул өзүнчө маселе. Окуучу учурда кесипкөй адистерди даярдоонун заманбап шарттарын өздөштүрүү аракетинде иш алып барып келет. Практикалык кеңештер берип атышат. Мына бухгалтер, аудитор, же болбосо финансист болуш үчүн конкреттүү практикалык мынау көндүмдөр керек экен. Мун үчүн силер могу курстарды убагында окуткан эмес экенсиңер. Биз барып алып жумуш үстүндө ушуну үйрөнгөнгө мажбур болдук. Же болбосо, мынау курс дисциплинаны силер бизге берген экенсиңер. Мына мен иштегениме 4-5 жыл убакыт өттү. Бирөөсү да мага пайдасы тийген жок. Демек, бунун эч кандай практикалык мүнөзү жок экен деген нерселерди айтып атат да. Мына ушундай пикир алышуулар болуш керек. Американ окугандарга негизги билим берүү программасы жөнүндө айтты. Бул сөзсүз боло турган процедура да, мына силер өткөрүп атканча. Окутуунун программаларын түзүү ар бир окуу бөлүмүнүн өзүнө жүктөлгөндүктөн татыктуу кадрларды даярдап чыгаруу аракетинде эл аралык мамилелер факультетинде көптөгөн иш аракеттер турмушка ашырылып, студенттерди чет өлкөгө алмашып окутууларга жөнөтүп, билим берүүнүн жогорку сапатын жаштарга жеткизүү аракетинде. Ошмуда күн санап заманбап билим берүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү өздөштүрүлүп, шарттар түзүлүүдө. Мындай кыска убакыттын ичиндеги өнүгүүлөр студенттерди дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө мөөнөттүү окууларга жиберүү сыяктуу иш аракеттер көптөгөн жаштардын келечекке болгон ишенимин бекемдөөгө өбөлгө болуп келет. Окуу жайга шаардагы Секом окуу борборунун билим алуучулары кызыктар болуп таанышып, маалымат алуу үчүн келишкен. Бул тууралуу кийинки материалда. Ар бир өспүрүм өз келечеги үчүн кесипти туура тандоосу маанилүү болуп эсептелет. Университетке келген бүтүрүүчү класстын окуучулары Ош мамлекеттик университети тууралуу маалымат алуу үчүн келишкен. Алар менен окуу иштери боюнча проректор Расул Авазбеков, социалдык жана тарбия иштери боюнча проректор Түмөнбай Колдошовдор жолугуп, жаштардын суроолоруна жооп берип, билим ордо боюнча маалымат беришти. Бул окуучулардын көпчүлүгү мында келгенге чейин эле Ош мамлекеттик университетинин бир канча бөлүмдөрү менен таанышып, өз адистигин тандап алышканын айтышат. Мен Араван районуна караштуу Гүлбар районунан келдим. Азыркы учурда Секомдо билим алып аткан учурум. Менин негизги Секомго келип билим алуу максатым келечекте быйыл ОРТдан эң мыкты жогорку бала алып, Ошмунун медицинский факультетине тапшырайын деген ниеттерим бар. Саламатсыздарбы? Мен Бекешова Асел, Кара Кулча районунан келдим. Учурда Секом билим берүү мекемесинде билим алуудамын. Буюрса, аны бүткөндөн соң аябай жакшы бала алып, Ошму мамлекеттик университетиндеги филология факультетине тапшырам деген ниеттемин. Буюрса, баардык эле ошо бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм.
Өз кесибимди туура тандасам деп талыкпай аракеттенген бул окуучулар облустун ар кайсы өрөөндөрүнөн келишкен. Алар учурда жогорку республикалык тестти мыкты тапшырууга даярдык көрүп, шаардагы окуу борборлорунда билим алышууда. Сиздер Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы тарабынан даярдалган маданий маалыматтык көрсөтүүсүн көрө алдыңыздар. Бизди сиздер интернеттен таба аласыздар. Osh.so /KG сайтыбыз жана ошондой эле YouTube'дагы каналыбыз Oshmo Үмүт ТВ. Студияда мен Расул Рахманалиев болдум. Кайрадан амандашканча аман туруңуздар.